Biz gölde satıverdi, gölden de mınday oldu. Ana göl turat, jeri menен turat da sus menен. Kança adamlar mına şalay kotat, arpay kotat, faydalanıp atat. Кеңирле tutуп атабыз, ошо границага чейин жетпейбиз. Так, мынау сунун боюнда эле. Мурун берге өтсө эле алып кетип калчу, мынау Жалал-Абадтын подъемынан түшкөндөн кийин эле. Акча төлөйсүн дегенлер ham чыгып калды. Азыр ошолор жок мына, беймалал келип кармап кетип атабыз. Кадимкиде мурда кандай болсо, азыр деле ошондой. Эми Өзбекстанга карап калды деп эле кичине паниковать этип атышат, эми ондой жактары деле бизге сезилген жок. Кемпир-Абад суу сактагычына кыргыз тарап тең башкарууга киргени маалым. Учурда келишимде көрсөтүлгөн милдеттемелер өз ара ынтымакташтык, достук менен аткарылууда. Буга чейин социалдык тармактарда Кемпир-Абад суу сактагычында балык кармайлы деп тор салсак, уруксат бербей кубалап жатат деген маалыматтарды жергиликтүү тургундар четке кагышат. Батылды дегени менен биз улап эле жүрөбүз. Беймаралчылык эле, эч немеси жок. Элдер кошуп эле өздөрүнчө айтып атат. Антып аттыр, мынтып аттыр деп. Эми келип көрбөсөлөр билбейт да. Түшүнбөсү кээде сурап калат, айтам, эч чатагы жок. Men gelip alıp esepteyt elem, o kırgaçı alıp, mene kılıp alıp. Kaşağı kılıp tor menen tosat ele de. Men bir eseptegende 31 kayık eseptegen. 31 kayık şu lotka tor salgandardı. Hazır mına karasaňlar birөө da jok. Bul degen oşol balıkçılardan emi balık köýse ul eldin baylыгы. Biz es alabız, karmayыбыз. Мындай нерсе болгон эмес буга ченче. Ташип демелгеси менен ошо балык кармайгыла, мал сугаргыла дегенден кийин бизге балыкчыларга өтө жеңил болуп калды. Мына бирок бизди келип кеткиле деген адам жок. Мына чарчап келип, эки кайрмак атып койсок, ошо менен эс алып, дам алып, ошо чарчалар чыгып кетет. Суу жээгинде отуруу ден соолукту чыңдап, адамдын көңүлүн тазартат эмеспи? Мындан улам бул жайга алыс жакындан келип, эс алууну адатка айланткандар арбын. Кеч киргенде көлдүн тегерегинде 200дөй балык сүйүүчүлөр чогулат. Эки бет болуп кетет. Бир шар болуп кетет. Светтерин тамызып эми ар бир адам 10дон кайрмак салганда эки беттен жарык болуп калат. 11-12 жылдан бери ооруйм. Бронхит, астма деген оорулар бар менде. Анан көлгө барышка кудуретим жетпейт, кымбат жүркүрөс. Анан ушул жерге келип, балык тутканча нары бери басып, азыркыйла айыгып калды. Түнөп, анан таң амал туруп басып нары бери балык тутуп, анан кеч эртең кеч Алла буйрса кетебиз. Түнү менен да калып кетесиздерби балык? Ооба, мына машинада жатабыз, өчүрт менен карайбыз. Машина бар, тамак аш, полный даярдык менен келгенбиз да. Бир күндө канча балык кармаганы болот? Көп деген. Эми негизи бир күндө мына жерден жээктен чоңдору чыкпайт, кичинекейлеринен бир 2-3 кило кармайбыз. Кыргыз Республикасынын бардык жарандары Кемпир-Абад суу сактагычтын суусун кеңири эркин пайдалана алат. Бүгүнкү күндө балык улоо, мал сугаруу, сууга суу иштеринде эч кандай тоскоолдук жок. Бирок белгилей кетчү жагдай балыкты улоо бир гана ушул кайрымак менен гана мүмкүн. Ал эми тор салууга өлкө аймагында тыюу салынган. Күн жылыгандан бери көл жээгине келип сууга түшкөндөр да көбөйгөн. Ош-Бишкек жолунан эки тарапка каттаган тургундар да Кемпир-Абадтын сулуулугуна суктанып, бир тийип кетмей жайы бар. Жуунабыз, сууга түшөбүз, суу тартырып каласак үйлөргө тартырып киргизебиз. Эч кандай тоскоолдук жок. Кудайга шүгүр. Азыр ошол жака эс алганы келгендер ошо кичине мындай көлөкө издешип, ошо сайга киришет. Сайга кирип, ошол жакта эс алышып, жана коллективдер болуп, жумуштан келгендер алар. Кемпир-Абад суу сактагычы эки тараптуу башкарууга өткөндөн бери суу жээгинде түшүм алуу мурдагыдан жакшы жолго коюлганы айтылат. Буга чейин суу бирде көп келип, бирде тартылып отуруп, дыйкандардын айласын экиге кетирчү. Азыр эми Кыргызстандын кызыкчылыктарын эске алуу менен суунун деңгээли көзөмөлдөнүүдө. Жакшы эгин эгип атышат, түшүмдөрүн алып атышат. Эми коркпой калдык. Мурда бир лотерея сыңарындай бекчилик же болуп калат, же болбой калат деп. Баарыбыз ойлонуп кээде эгип жашына болуп көтөрүлүп калганда жеп кетет, кээде эгелегибизди эле суу басып кетчү эле. Эми азыр жакшы.
Макулдашууга ылайык Кемпир аба суу сактагычынын суусун Кыргызстан менен Өзбекстандын биргелешкен комиссиясы башкарууда. Өзбекстан суу сактагычтын коопсуздугун камсыздай, техникалык жактан тейлейт жана кыргыз тарап менен макулдашылган көлөмдө сууну агызат. Суунун деңгээлин горизонталь боюнча 900дөн жогору эмес кармап туруу милдетин алган. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Өзгөн.